мени камайт, Тилекти камайт, балдарды камайт, башкаларды камайт, баарын камап бүт албайсыңар. Садыр кечээ эле түрмөдөн чыккан. Бүгүн өзүнүн түрмөсү менен коркутууда. Парламент тарасын, кылмыштуу парламент тарасын. Өзүн билемдик менен узурпацияланганга жатат. Бул деген абдан оор кылмыштын бир нерсе. Бул кылмыштын мөөнөтү жок. Достор, бир канча адам уюшуп алып кылмыш кылса, бул уюшкан кылмыштуу топ болот. Бүгүнкү күндө ОПГ мына ак үйдө кылмыш кылып атат. Бүгүн ажабыз ошо парламент менен биригип алып бүгүн уюшкан кылмыштуу топко айланып калбасын деп биз алдын ала чыгып атабыз. Түшүнгөн кишиге биз эл душманы эмеспиз. 5-10 депутаттын кнопкасын басып биздин тагдырды чечип атат бүгүнкү күндө. Биз ошого жол бербейли. Легитимсиз парламент тарасын! Легитимсиз парламент тарасын! Кылмыштуу парламент тарасын! Маскачан парламент тарасын! Бүгүн парламент маскасын кийген, депутат маскасын кийген кылмыштуу топ тарасын! Sizdin biйликке келгениңизге жарым жыл болду. Толугу менен 6 ай болду. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Эмне реформа болду? Эч нерсе болгон жок. Урматтуу Жапаров мырза, жеке сизге кайрылабыз. Мамлекетти өнүктүрүү боюнча жол картаңызды бериңиз. Ичинде экономикалык реформалар, кадрлык реформалар, саясий реформа, анын ичинде конституциялык реформа кандай жол менен, качан, кантип кабыл алынат дегенди бекитип бериңиз. Мына ошондо сизди президент катары тааныйбыз. Болбосо сиз биз үчүн президент эмессиз. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес дайым. Анда менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз аны. Мүмкүн эмес ошо кандай кылмыш кылды. Анын оюнда да жок, кандай кылмыш кылды. Ал ушул мага дагы ушул азыркы бийлик келгенде көп чоң кызматтар сунушташты.